Çoң ата жардам бер. Норвегия жомогу. Бир кыштакта эки кошунанын айдоо жери болгон экен. Алардын байрагы бул айдоо жерлер мага гана тиешелүү болсо деп басса турса ойлонот. Бир тууганына арыгандай шылтоолорду айтып, жерди толугу менен өзүнө алганга аракет кылат. Анын да жашоосу бар, ага бергиси келбейт. Бир күнү кошунасы: кел, экөөбүз сүйлөшүп алалы. Түшүм жыйнаганда ким көп жыйнаса бул айдоо жерлер ошонуку болсун. Бул сунушумду кабыл аласың, же жерди мага таштап кетесиң, дейт. Ошентип ал сунушту аргасыз кабыл алат. Жеринен кол жууп калуу коркунучу бар. Анткени кошунанын туугандары көп, алар жардам берет. Ал эми өзү болсо жалгыз, эч кимиси жок. Бир күнү алдынан бейтаныш бир карыя чыгып калат. Капаланганын көрүп суроо салат. Ал окуяны төкпөй чачпай айтып берет. Анда карыя: сен капаланба. Жардамга муктаж болгон кезде чоң ата жардам бер деп кыйкыр. Мен жардамга келем, буйрса баары жакшы болот, дейт. Түшүм жыйноо мезгили келгенде чалгысын алып талаага барат. Кошунасын караса 10 киши топтоп жатыптыр. Алардын көптүгүн көргөндөн кийин анча кишинин жумушун жалгыз жасай албастыгын ойлоп капаланат. Ошол маалда карыя эсине түшөт. Чоң ата, жардам бер деп кыйкырып ийет. Кошунасы жана анын туугандары карап мыскылдап күлүшөт. Жинди болуп калган го могул, дешет. Кошуна дагы бир жолу: чоң ата, жардам бер деп кыйкырат. Ошол маалда кайдан жайдан белгисиз бир адам пайда болот. Ал чапанынан чалгысын алып чыгып, чагылгандай тездик менен оруп кирет. Кошуна жана анын туугандары оозун ачкан бойдон туруп калышат. Бейтаныш адам абдан ыкчам иштегендиктен түшү огонго чейин эле ооруп бүтүрө тургандай, бардар кошуна ачуусу келип, аны барып бир тебет. Чоочун киши аны сезип да койбойт. Тескерисинче кошунанын буту ага жабышып чыкпай калат. Эгинди ооруп бүткөн соң жабышып калган бардар кошунаны дагы алган бойдон көздөн кайын болот. Айдоо жер жакыр кошунага калат. Ал эми бардар кошуна өзүмчүлдүгүнүн айынан ошентип жазага кабылат.